Тема Кыргызстандын электр энергетикасы. Электр энергетикасы отун энергетика өнөрү жайынын негизин түзөт. Муну биз баарыбыз билебиз. Ал республиканын эл чарбасынын өсүшүнө, жайгашуусуна, райондук өнөр жайлардын түзүлүшүнө зор таасирин тийгизет. Мына 1917 жылга чейин Кыргызстанда электр энергетикасы өзүнчө өнөр жай тармак катары өнүккөн эмес. 1913-14 жылдары бул чакан бир 5 электр станциясы иштеген экен да. Алар бул жерде Кызыл Кыяда көмүр кениндеги жылуулук станциясы, Кызыл Кыяда, Ош шаарындагы 2 ГЭС, Бишкек дизель электростанциясы, Караколдогу электростанция, анан Кичи Алам Өтөн ГЭСи курулган экен. 1923 жылдан баштап электр энергиясын көчөлөрдү жарыктандырууга 30 жылдан кийин айыл чарбасында пайдалана баштаган. Ал эми 1940 жылы Кыргызстандын баардык электростанцияларынын жалпы кубаттуулугу 19 000 киловаттка жетип, 51 000 киловатт электроэнергияны иштеп чыгарган да. Кыргызстандын энергетика балансында гидроэнергетиканын ролу абдан чоң. Республиканын жалпы гидроэнергетикалык потенциалы бул 142 миллиард. Техникалык потенциалы болсо 73 миллиард, экономикалык потенциалы 48 миллиард саатты түзөт экен. Бул акыркы эки көрсөткүч боюнча Кыргызстан КМШ өлкөлөрүндө 3-чү орунда турат экен. 3-чү орунда. Бул кимдерден кийин? Бул Россия жана Тажикстандан кийин. Бул гидроэнергетикалык потенциалы боюнча 3-чү орунда турат экен. Гидроэнергия ресурстарынын мындай зор запасы республиканын энергетика тармагынын андан ары өсүшүнө зор өбөлгө түзөт экен. Кыргызстан 80-жылдардан баштап Орто Азия регионунда электр энергия өндүрүүчү ири өлкө болуп эсептелген. Орто Азия бириккен энергия системасынын өндүрүлгөн электр энергиясынын бул 50%-тен ашыгын Орто Азия боюнча Кыргызстан берген. Бул электр энергетикасынын республиканын экономикасынын айрыкча отун энергетика өнөр жайынын өнүгүүсүндө өзөгү болуп эсептелет. 2001 жылы Кыргыз Республикасынын энергетика тармагы 20 электростанцияны бул жалпы кубаттуулугу 3,5 миллион киловатт болгон турат да. Мына анын 18 гидроэлектростанция экен. 2 болсо жылуулук борборлор экен. Ири ГЭСтер биз билебиз, бул Нарын дарыясында курулуп 5 ГЭСтен турган гидроэлектростанциялардын каскадын түзгөн. Демек 5 ГЭСтен турган каскад бар экен. Бул уникалдуу гидроэнергетикалык жана ирригациялык куралма болуп, бул Токтогул ГЭСи эсептелет экен. Бул жерде Токтогул ГЭСи картадан карасак эң уникалдуу бул Токтогул ГЭС экен. Токтогул ГЭСинин кубаттуулугу 1 миллион 200 миң киловатт экен. Ал 1976 жылдан баштап иштей баштаган. Демек Токтогул ГЭСи 1976 жылдан баштап иштей баштаган. Энергосистема менен 2 жогорку вольттуу линия аркылуу байланышат. Нарын каскадындагы башка уникалдуу энергетикалык куралмалары бул Курупсай. Мунун кубаттуулугу 800 миң киловатт экен. Мына бул картадан каскадты көрүп турабыз. Каскад 800 миң киловатт. 3 коргон. Мунун кубаттуулугу 180 миң киловатт. Курупсай ГЭСи
1982 жылы ал эми Үч Коргон КЭСи, демек Күрүпсай КЭСи 1982 жылы курулган. Ал эми Күрүпсай КЭСи, Үч Коргон КЭСи болсо 1962 жылы. 62 жылы курулуп бүткөн экен. Күрүпсай КЭСи энергия системага чыңалуусу 110 жана 220 киловатт линиялары, Үч Коргон КЭСи чыңалуусу 110 киловатт линия аркылуу туташат. Ошондой эле ири КЭСтерден бул 1971 жылы Ат башы КЭСи курулган экен. Ат башы. Анын кубаттуулугу 40.000 киловатт. Ал эми 1987 жылы Таш көмүр КЭСи курулган. Таш көмүр КЭСи курулган. Анын кубаттуулугу 450.000 киловатт. 1995 жылы болсо бул Шамалдысай КЭСи курулган. Шамалдысай КЭСи курулган. Шамалдысай КЭСи. Анан 95 жылдан баштап иштетиле башкан. Азыркы кезде Нарын дарыясында Камбар ата 1 жана Камбар ата 2, муну билебиз. Камбар ата 1 жана 2 КЭСтери курулууда. 2000 жылы 13 кичи КЭС курулуп иштей баштаганда, Кыргызстанда КЭСтерден башка азыр картаны карасак, мына Муреки жазган гидроэлектростанциялардын баардыгы тең. Мына Ат башы КЭСи 1971 жылы курулган. Андан кийинки жана 5 каскад дедик, бул жерде мынакей Токтогул КЭСи, андан ары Күрүпсай, Таш көмүр КЭСтери мына бул жерде каскад болуп көрүнүп турат. Бул жерде, эгерде бул картаны карай турган болсок, Кыргызстандын аймагындагы электроэнергиясын пайдалануунун таблицасы берилген. Эгерде бул жерге анализ жүргүзө турган болсок, Кыргызстандагы көпчүлүк электроэнергетиканы бул Жалал Абад областы иштеп чыгарат экен. Бирок көпчүлүк аны пайдалана тургандар болсо Түндүк району, башкача айтканда Чүй областы, Ысык көл областтары болуп эсептелинет экен. Бул жерде карасаңар, демек электроэнергиясын колдонгон түндүк болуп атат. Ошондо бул жерде ашык 0 болуп атат, жокко эсе болуп атат да. Ошондуктан бул жерде ири ТЭЦтер курулган. Бул Бишкек жылуулук электр борбору, анын кубаттуулугу Бишкектеги ТЭЦтин кубаттуулугу бул 609.000 киловатт экен. 609.000 киловатт электроэнергиясын иштеп чыгарат экен. Республикада гидроэлектростанциялар жылына 13 миллиард киловатт электроэнергиясын өндүрөт экен. Бул 2001 жылкы маалымат боюнча. Демек, баардык гидроэлектростанциялар 13 миллиард киловатт электроэнергиясын өндүрөт экен. Бул 2001 жылкы эсеп боюнча. Энергия системасынын Борбордук Азия өлкөлөрү менен 500 жана 220 киловатт магистралдык тармактар аркылуу туруктуу байланышы бар. Мына бул картада көрүнүп турат. Казакстандын магистралдык тармагы менен бүгүнкү күндө Орусиянын энергия системасына кошулган электроэнергиясы Казакстан, Өзбекстан, Орусия мамлекеттерине экспорттолот экен. Мына бул жерде картада карасаңар, Казакстанга кеткен энергия системанын картасы жана Тажикстанга, Өзбекстанга кеткен карталары көрүнүп турат да. Мына бүгүн биз силер менен Кыргызстандын электроэнергетикасы жөнүндө кыскача маалымат алдык. Негизи КЭСтердин жайгашуусу боюнча.